Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Барыңарга ден соолук жана жакшы маанай, ийгиликтүү күндү каалаймын. Адабият боюнча гимназиялык компонент сабагы. Бүгүн 7-5 күнгө шемби. Сабактын темасы Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө. Тема урока сегодня о жизни и творчестве Сүйүнбая Эралиева. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи максат акын Сүйүнбай Эралиев жөнүндө маалымат алабыз. Первая цель наша — получим информацию о жизни и творчестве Сүйүнбая Эралиева. Экинчи максат сөйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Вторая наша цель — развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү максат улуу таланттардын эмгегин баалоого үйрөнөбүз. Третья цель — учимся ценить великие таланты и их труд. Эмесе бул биздин максат болду. Эми өтүлгөн теманы кайталоо жана эске салуу. Это повторение по прошлой теме и вспоминание. Эмне жөнүндө өткөнбүз? Алыкул Осмонов жөнүндө өткөнбүз. Эмесе келгиле чогуу кайталайбыз, эсибизге салабыз. Алыкул Осмонов деген ким? Ал бул дүйнөдө канча жыл жашаган? Кто такой Алыкул Осмонов и сколько он прожил в этой жизни? Акын эмнелер жөнүндө көп жазган? Поэт много о чем писал? Алыкул Осмонов кимдердин чыгармаларын кыргыз тилине которгон? Кого произведение перевел на кыргызский язык Алыкул Осмонов? Биз акынды эмне үчүн классик акын деп айтабыз? Почему мы называем Алыкула Осмонова классиком? Кечиресиңер, классик поэтом. Акыркысы Алыкул Осмоновдун экинчи өмүрү барбы? Бар болсо кайда? Есть ли вторая жизнь Алыкула Осмонова и где она? Биз кайталоо жүргүздүк. Бир аз эсиңерге салдыңар. Эмесе жаңы темага өттүк. Биздин жаңы тема, новая тема Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө. Значит, о жизни и творчестве Сүйүнбая Эралиева. Это новая тема наша. Эмесе карагыла, чогуу иштейбиз балдар. Азыр кыргыз тилиндеги текст менен таанышабыз. Ал эми которосуңар силер өз алдыңарча үйдөн. Итак, азыр с вами, балдар, мы читаем кыргызские тексты, а перевод это вы сами дома самостоятельно. Эмесе келгиле чогуу окуйлу. Сүйүнбай Эралиев элибиздин сыймыгы. Акын 1921 жылы Талас облусунда туулган. 2016 жылы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Ал ыр жазууну мектепте окуп жүргөндө баштаган. Анын айрым ырлары райондук жана облустук газеталарга жарыяланып турган. Акын 1942 жылы улуу ата мекендик согушка барып, 1944 жылы жарадар болуп кайтып келген. Демек, ал согуштун катышуучусу да болгон. Таланттуу акын ырлар, поэмалар жазды. Анын жазган чыгармаларынын мааниси терең жана эң сонун чыгармалар болгондуктан элдин жүрөгүнөн орун алды. Сүйүнбай Эралиев Рабиндранат Тагордун, Мирзо Турсунзаденин, Уолт Уитмендин жана Александр Твардовскийдин чыгармаларын кыргызчага которгон мыкты котормочу катары элибизге белгилүү. Акындын эмгеги бааланып, ага көптөгөн сыйлыктар. Фадеев атындагы, Токтогул атындагы сыйлык жана кыргыз эл акыны жана дагы кыргыз эл баатыры наамдары берилген. Кыргыз элинин таланттуу акыны 95 жашында Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Мына балдар, биз текст менен тааныштык.
Эми андан ары улантабыз. Карагыла бул сүрөттөрдү. Мында кимди көрүп турасыңар? Сүйүнбай Эралиевди көрүп турасыңар. Биз айттык го, эмне деп? Акын согушка барып келген деп. 2 жыл согушта болгон. Ошон үчүн биз аны ким деп айтабыз? Согуштун катышуучусу, ветеран войны деп айтсак болот экен. И карагыла, бул сүрөттө анын жанындагы анын аялы деп айтабызбы? Или супруга Сүйүнбай Эралиева, Каныкей Эралиева. Ылдый жакты карагыла китептери турат. Анын чыгармалары. Бул жерде бардыгы эмес, анча-мынчасын көрсөттүк. Эми ылдый жакты карагыла. Здесь информация для вас, это дополнительная на русском языке. Вы сами прочитайте. Теперь андан ары кеттик. Карагыладагы сабакты улантабыз. Бул жерде кимдерди көрүп турасыңар? Карагыла. Александр Твардовский, орустун акыны. Индиянын акыны Рабиндранат Тагор. И он не только поэт, он и общественный деятель. Внизу Уолт Уитмен. Бул америкалык акын, известный акын, поэт. Мирзо Турсунзаде. Он таджикский поэт балдар. Он лауреат премии Ленинского и лауреат премии Сталинского. И карагыла, теманы карагыла. Чыгармалары кыргыз тилине которулган акындар. И как понимаем, значит, это поэты, которые их произведение переведен на кыргызский язык. Конечно, перевел это кто? Как вы думаете? Это Сүйүнбай Эралиев. Эмесе, үйгө тапшырма алалы балдар. Үйгө тапшырма. Биринчи өтүлгөн тексти дептерге жазгыла, жана которгула. Запишите текст в тетрадь и делайте перевод. Биринчи. Экинчи, тема боюнча кластер жасагыла. Сделайте, балдар, кластер по теме. Үчүнчү, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып которгула. Запишите новые слова словарный тетрадка и, конечно, перевод, балдар, переведите. Понятно вам домашнее задание? И тема сегодня наша, балдар, вам, думаю, понравился. Балдар, силерге тема бүгүнкү жактыбы? Наверное, сегодня был тема интересная. Эгер силерге жаккан болсо, барыңарга рахмат айтам. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө. Барыңарга тең ийгилик.